Кыргыз бут кийими экспортко жөнөтүлүүдө. Чүй облусунун Сокулук районундагы Imperial Group ишканасында өндүрүлгөн бут кийимдер коңшу Казакстанга экспортко жөнөтүлүүдө. Андан тышкары Кыргыз армиясынын күчүрмөн аскерлери да дал ушул атамекендик өндүрүштөгү аскердик бут кийимдерди кийүүдө. Аталган ишкана Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунан 3 миллион АКШ долларын насыяга алып өз ишин баштаган. Эми минтип Кыргыз бренди жаралып олтурат. Теманы кабарчы узулантат. Бут кийим чыгарган бул ишкана Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан 3,1 миллион АКШ долларын насыяга алып өз ишин баштаган. Бардык керектелүүчү материалдар Россиядан, Италиядан, Түркиядан алынып келет жана эл аралык стандарттын бардык талаптарына жооп берет. Өндүрүлгөн товар Казакстанга экспортко жөнөтүлүп жатат. 2018 жылы ал жака жумушчулардын бут кийими жана аскердик бут кийими кошулуп, азыр ошентип 2 корпус иштеп жатат. Жумушчулардын саны бул жакта азыр 60 адамдан ашык. Өндүрүштүн көлөмү, жылдык көлөмү 120 миңден 140 миң бут кийимге чейин чыгат. Ишканада колдонулган аппараттардын көбү чет элден алынып келген акыркы үлгүдөгү жабдуулар. Бычкандан тартып товар даяр болгон акыркы баскычка чейин аткарылуучу иштердин көбүн автоматташтырылган система башкарат. Биринчи бияктан заказ беребиз, канча 100 пар, 200 пар, 1000 парга чейин кете берет, ар кандай пар. Анан бияктан өзүбүз детальды коюп беребиз, автоматически өзү кесет да бияктанчы. Бир бычканда эми тиякта заказ где-то 1000 пар, 2000ге чейин кетип калат да. Мондай союзга чаптайм. Бул адегенде мондай териге мондай подносок деп коебуз. Бул ботинкенин алдына чапталат. Андан сырткары буга кошумча мондай кийиз чаптайбыз. Анан ушунун баары биригип союзга деп коет. Бул ботинкенин алдыңкы бөлүгүн түзөт. Мындан сырткары башка дагы маркировка болот. Маркировкадан сырткары задник деп коебуз. Аларды да кошуп баарын чаптайбыз. Бул жайдын иши менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков да таанышып, Кыргыз брендин жаратуу тапшырмасын берген эле. Азыр болсо Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу бут кийим өзүбүздүн жана коңшу Казакстандын базарларында сатылууда. Өлкөдөгү каржы мекемелеринен насыя алып өз ишин илгерилетип жаткан мындай ишканалар арбын. Жакында эле өлкө башчысы да каржы мекемелеринин жетекчилерин кабыл алып, аймактарга артыкчылыктуу көңүл буруп, насыя алуунун шарттарын болушунча жеңилдетип, акчанын агымын аймактарга бурууну тапшырды. Маселен 2019 жылдын 7 айында Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун долбоорлорду каржылоосу 4,4 миллиард сомду түзүп, анын ичинде 2,7 миллиард сомго аймактардагы долбоорлор каржыланган. 2018 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу ал 2 эсеге көбөйгөнү байкалууда. 7 айдын ичинде 65 миллион долларга каржылоо болду. Былтыр болсо 32 миллион доллар болгон. Ошонун көбүнчөсү бул аймактарга жумшалып атат. Андан тышкары биз ошо аймактарды өнүктүрүү максатында да өзгөчө стартап каржылоо деген долбоорлорду ишке киргизип атабыз. Бул биринчиден Баткен, Таваз жана Нарын 3 облуска багытталган. Андан тышкары ишкерликти жаңы баштайм деген жарандар үчүн дагы ар бир облуска кошумча 10 миллион сомдон каратылып, буюрса мына ушу август-сентябрдын башынан баштап каржылоо башталат. Ал эми насыя алууга күрөөсү жетпеген орто жана чакан бизнестин өкүлдөрү үчүн кепилдик фонду көмөк көрсөтүүдө. Фонд каражаттарынын 78% аймактардагы насыя алууга жана гарантияларды берүүгө багытталган. 2019 жылы фонддун ишмердигинде негизги багыт болуп аймактык долбоорлорду колдоо болуп эсептелген. Жалпысынан бүгүнкү күндө 460 миллион сомдон ашык суммага 300 долбоор каржыланды. Биздин гарантиянын көлөмү 173% көтөрүлдү. Былтыр 268 миллион болсо, быйыл 468 миллионго жетти. Бул байланыштуу себеби биздин капиталда көтөрүлдү. Эгер былтыр 582 миллион сом болсо, быйыл болсо Улуттук банк бизге капиталга келди, 550 миллион сом капитал берди. Ошол себептен биздин да мүмкүнчүлүк аябай көтөрүлдү да. Андан тышкары биздин банктар былтыр 7 айдын ичинде 908 миллион сом гарантия берсе, быйылкы убакта 1 миллиард 414 миллионго жетти. Ошон бул результатты ошол көрсөтүп атат да, биз региондорго көп көңүл буруп атабыз. Өнүккөн аймак, өнүккөн өлкө. Эл элинин жашоосу жакшырып, түйшүгү жеңилдесе, жумушсуздар иш менен камсыз болсо, ички жана тышкы миграция токтомок. Андыктан айылдарда чакан жана орто бизнести өнүктүрүү максатында каржы мекемелери насыя алууну көбөйтүүдө. Амантур Шергазиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.